Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Бишкек шаардык кеңешине депутаттарды кайра шайлоонун алкагындагы Үгүт 2021 берүүсүн баштайбыз. Түз эфир коомдук биринчи каналда жана биринчи радионун эфиринде чыгууда. Үгүт 2021 берүүсүнө Бишкек шаардык кеңешине аттанган саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясы өткөргөн чучугулакка аныкталган тартип боюнча катышат. Эки партиядан экиден өкүл Борбор калааны өнүктүрүү боюнча шайлоо программасынын негизинде Борбор калааны өнүктүрүү көйгөйлөрүн чечүүгө байланыштуу суроолорго жооп берет. Өз ара талкуу жүргүзөт. Бүгүн чучугулак боюнча аныкталган 6 партия ирети боюнча 3 чыгарылышка бөлүнгөн. Азыр Столица жана Келечек Будущее саясий партиялары катышып турат. Ар бир партияга 10 мүнөт убакыт берилет. Маңдайдагы монитордон убактыңыздарды карап, ошондон көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Столица саясий партиясынан талапкерлер Асель Мусаева, Аскат Азарбеков, Келечек Будущее саясий партиясынан талапкерлер Чыңгыз Макешев, Нуралы Айдаров. Ассаламу алейкум. Берүүнүн форматы өтө жөнөкөй. Шаарга байланышкан маселелер боюнча берилген суроого программаңыздарга ылайык жооп бересиздер. Кайчы пикир болсо эркин айтууга, өз ара суроо бири-бириңиздерге узатып, эркин талкуулаганга болот. Убактыңыздарды көзөмөлдөп туура колдонуңуздар. 10 мүнөт бүтөрү менен партия өкүлдөрүнүн микрофондору өчүрүлөт. Бишкектеги ыш жайдын күнү деле маселе боло баштады да, мына азыркы учурда. Мурун деле, кышта деле, жазда деле талаш тартыш айтылып келет. Жыл бою кышкысын кооптуу чекке жетип, калк саламаттыгына коркунуч жарата баштаган адистер айтып келишет. Аны баарыбыз эле билебиз. Сиздер анын себебин эмнеден көрөсүздөр? Бишкекти ыштан тазалоонун кандай жолун, реалдуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайсыздар? Алгач Столица саясий партиясы. Саламатсыздарбы? Бул эң негизги проблемалардын, көйгөйлөрдүн бири деп эсептесек жаңылбайбыз. Чынында ыш маселеси абдан ыңгайлуу. Бул көйгөйдү чечүүчү биринчи ирет бул ТЭЦти биздин оюбуз боюнча газга өткөрүү керек. Бул боюнча мен кошумчалап кетейин. Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек шаарынын тургундары, деги эле кыргызстандыктар. Бул смог деп атап атабыз, ыш, түтүн маселеси Бишкек шаарынын чынында абдан кооптондуруп турат. Бунун негизги 4 көйгөй бар. Бул көйгөйдүн чыгышына. Биринчиси, бул ошол жаңы эле коллегам айтып өткөндөй, ТЭЦ маселеси, ТЭЦтен чыккан түтүн. Экинчиси, жаңы конуштарда туруп аткан биздин жашоочулардын чыгып аткан түтүн. Андан сырткары автоунаалардан чыккан, андан сырткары ошо жашылдандыруу маселеси. Ошо 4 негизги багыт. Бул багыттар боюнча кандай иштер алып барылыш керек? Туура 95% биздин азыр депутат болуп барабыз деп аткан партиялардын ичинен 95тен газга өткөрүш керек деп атат. Бирок 95% айтып аткан менен мунун аркасында кандай маселелер бар? Бунун аркасында сөзсүз түрдө, мисалга айтып кете турган болсок, ТЭЦти газга өткөрүүгө жок дегенде 3,5 миллиарддын тегерегинде каражат керек. Андан сырткары газ келгенден кийин баарыбызга маалым болуп атат, газдын маселеси бул кымбатыраак болот, тарифтердин көтөрүлүшү болот. Бул экинчи маселе. Ошон үчүн биз жарандарга жеңилдетүү системасын, ошо тарифтерди кандай төлөй алышат, ошол жагында карап өзүбүздүн сунуштарыбызды так көрсөтүп кеткенбиз. Жаңы конуштардагы баягы туура эмес калдыктар менен, же болбосо дөңгөлөк менен жагуу, же болбосо жанагы цехтерден чыккан калдыктар менен жагуунун айынан чыгып келип атат деген маселе. Айла жок. Айла жоктон биздин шаардын тургундары ушуга барып жатат. Бирок экология маселеси менен бизде бир топтогон өпкө оорулары, жүрөк ооруларын алып келип аткан көйгөйлөр бар. Буну чечүү үчүн биз жарандарыбызга, биздин шаардыктын тургундарына шарт түзүп беришибиз керек. Бул кандай шарттар? Биринчиден, газ айрым конуштарга өттү, туура.
бирок ошо өткөнү менен жанагы кошулуу маселеси орто эсеп менен ала турган болсок бир 100 000 сом тегерек болот экен. Бирок бул 100 000 сом жөнөкөй карапайым кишиге төлөш кыйын. Бир заматта эле өтүп кетиш. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси баягы тарифтерди төлөгөндө мисалы көмүр менен бир айга бир 3 000, 3,5 000 тегерегинде сарптаса көмүр жагып, ал эми газ менен газ үчүн төлөй турган болсо 12 000 сом тегерегинде чыгып калат экен. Бул маселе биздин шаардыктар үчүн бир дифференциалдуу төлөө системасын киргизип беришибиз керек. Бул биздин негизги көйгөйлөрдүн бири. Экинчи чечүү жолубуз, мисалы ошо дифференциалдуу деген кандай, кичине жалпагыраак түшүндүрүп берейин. Кышында жагып, жайында төлөп, мындай чөнтөгүнө бир сокку болбош керек. Акырын шаардын тургундары өз ара маселелерин чечип, баягы тегиз түрдө акчаларын төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Жанагы 100 000 сомду биз узартып төлөө системалары азыркы учурда бир топтогон компаниялар ошого кирип баратат. Ошол жакты биз колдоп беришибиз керек. Үчүнчү маселе бул жаңы инновациялык технологиялар. Бул технологиялардын жыйынтыгы менен азыр мынакей ТЭЦте фильтрлер бар дейт. Рукавный фильтр деп коет. Ошо фильтрларды орнотууда азыр айтып атышат, ТЭЦтен чыккан түтүн 95%га чейин тазаланып атат деп. Бирок айрым экологдор ага макул эмес. Үйлөргө компактуу түрдө жаңы фильтрлерди орнотсок болот. Бул дагы бир көйгөйдүн чечилиши. Дагы бир көйгөйдүн чечилиши ошол эле учурда автономдук жылытуу системаларын киргизүү. Мисалы бир көчө бар. Көчөнү эгер чогуу жылытуу системаларын киргизе турган болсок, андан сырткары дагы бир жакшы элге колдоп бере турган ошо насыя болобу же болбосо сууда баягы түрүндө бере турган болсок, ошол үйдү жылуулоо системасын ошого биз мисалы үйдү жылуулап берсек жакшы, барысы КПДсы көбөйөт, ошо менен жакшынакай үйлөр жылуу болуп, каражаты дагы үнөмдөлөт. Жакшы, столица саясий партиясын сиздерде 5 минут 17 секунд убактыңыздар калды. Ушул эле суроо сиздерге келечек будущий саясий партиясына. Мен айтып берейин. Кыргызстанда Бишкек эң жашыл шаар болчу. Былтыр болсо дүйнө жүзүндө абасы эң кир дүйнөдө биринчи орун алды. Бул уят. Ушул маселени кантип чечебиз? Биринчиден биз газга өтүшүбүз керек. ТЭЦти газга өткөрүшүбүз керек. Бир гана цифраны айтайын. Азыр дүйнөлүк баада газдын баасы $350 болсо куб квадраты, азыр болсо $90 түштү. Газдын баасы жылдан жылга түшүп атат, биз газга өтүшүбүз керек. Экинчи, Бишкекте 200 000 автоунаа бар. Ошол автоунааны биз болсо газга өткөрүшүбүз керек. Элге түшүндүрүш керек. Эгерде автоунаалар газга өтсө, бензинге караганда 2 эсе экономдуу болот да. Эмне үчүн биздин элибиз өтпөйт? Анткени каражат жок. Ошон үчүн кредитный линия бөлүшүбүз керек. Ар бир жаран мен машинемди өткөрөм десе, ошол кредит берилиш керек. Автоунаа бизге газга өтүш керек. Үчүнчү маселе бул болсо электроавтомобиль. Азыр болсо дүйнөдө билесиңер, электроавтомобилдер аябай өнүгүп атат. Кытайдан биринчи партиялар келип атат. Мен сунуштайт элем, ушул электроавтомобилди таможенный поштадан албай уруксат бериш керек. Элдер болсо электроавтомобилге өтүш керек. Үчүнчүдөн Кыргызстандын, Кудай буйруса, биз прогноз жаздык экономический программабызда, Кыргызстандын эли 2050 жылы 13,5 миллионго жетет. Бул эмне дейт? Бишкектин саны, Бишкекте жашаган саны 2,5 миллион киши болот. Эгерде ошол бул болсо Бишкектин 2 эсе өсүшү. Бирок болсо азыркы маалда Бишкектин мэриясында Бишкектин ген планы жок. Эгерде шаар 2 эсе, калк 2 эсе өссө, шаар ошо бойдон калса, ошондон пробка болот, газ болот, буулануу болот. Ошондуктан биз сунуштайбыз, Сокулук, Аламидин райондорунан трансформация кылып, 2,5 миң гектар жерди шаарга бөлүнүш керек. Жаңы микрорайондор курулуш керек. Ошондо разгрузка болот центрда. Ошондо биз жеңилирээк, абада тазараак болот. Рахмат. Эң эле туура кошуп жалап кетейин. Бул жердеги маселе боюнча айтылып өткөндөй газга өтүш керек, туура айтылды. Шамалдын айлануусун караш керек. Бул маселе дагы айтылып келатат. Андан тышкары биздин жолдорубуз машиналардын пробка болуусуна өбөлгө түзөт.
бул туура эмес. Жолдорубузда биз токтобой, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, дополнительный линияга бурулганда, кайрылганда бизге жолтоо болбой тургандай болуп, пробкалар болбогондо бир топ смог дагы азаймак. Канчалаган машиналар пробкада туруп эле канча газды чыгарат. Биз айтып атабыз ошол смог элдин баардыгына зыян. Аны баары айтып келатат. Бир ошо былтыркы смог менен дем алган адамдын жашоо өмүрү 1 жылга чейин 10 жылга чейин кыскарды деп айтып атат. Болду меники ошол. Рахмат. Экинчи суроо. Шаарда курулуштардын көбөйүшү экономика үчүн бул жакшы көрүнүш, алдыга жылыш болуп атканын байкап атабыз. Бирок курулуштар башаламан жүрүп жатат да, кээ бир жеке менчик үйлөрдүн алдында көп кабаттуу бийик үйлөр козгарын жамгырдан кийин козгарын чыккандай эле пайда болуп калып атат. Бирок ушул курулуштар башаламан болгон боюнча дагы көп терс ойлор, пикирлер, сындар айтылып келет да. Бишкектеги курулуш жүргүзүү тартиби өзгөрүшү керекпи? Эмне үчүн керек? Кандай өзгөртүүлөр болсо жакшы болот? Ушул боюнча столица партиясы. Бул суроо боюнча чынында эле көптөгөн курулуш компаниялар үйлөр салынып жатканда карапайым элдердин мыйзамын чектелип калып атат. Карапайым элдердин. Мисалы алганда көптөгөн тротуарлар жабылып калып атат. Мен эне катары муну абдан жакшы билемин. Көп жерде тротуарлар жок, коляска менен өткөнгө. Мисалы жада калса унаа токтотуучу жайлар деле жок. Ал жерлерди планга алынган эмес. Жана детский площадкалар, кичинекей балдар ойной турган площадкалар деле жок болуп калды. Ошону кантип өзгөртүш керек? Мен толуктап кетейин. Спорт. Мен толуктап кетейин. Бизде ошо ПДП деп коет, ошо деталдуу пландаштыруу боюнча 2016-жылы эле 18 миллион сом коротуп, ошо ПДПны жасатабыз деп аракеттер түзүлгөн. Бирок тилекке каршы коомчулук Бишкек шаарынын тургундары менен ошол жанагы ошол эле строй компаниялар деп коебуз, курулуш компаниялары ортосунда болгон тең салмактуулук жоголуп кетти. Ошол себептен улам хаотичный деп коебузбу, же болбосо элдин кызыкчылыгына туура эмес келген, шаардын кызыкчылыгына туура эмес келген жең ичинен чечилип, ошол мэриянын структуралык бөлүмдөрүнүн ичинен чечилип аткан маселе болуп атат да, бул жерден ичара чечилип. Ошон үчүн биз атайын система управления городом, же болбосо Бишкек шаарынын башкаруу системасын, жаңы системасын түзүп берип жатабыз. Ошол системада биз толук кандуу баардык ар бир курулуш кайсы жерде ошо планга, деталдуу планга ылайык, кайсы жерге кандай курулуш салыныш керек, алдын ала эл билиш керек. Могул жерге мүмкүн ушундай бир чоң имарат курулушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, бул ошол эле жерде биз ошол курулуш компанияларынын укуктарын да сактайбыз. Анткени үчүн алар ичара барып, акча берип туруп, эмени баягы документацияларын бүтүрөбүз, бюрократиясын чечип алабыз деп туруп, маселелерин чечип, жең ичинен чечилип кетпейт. Ачык айкын болот. Ошондо алар айтышат: могул жерге биз сала алабыз, могул жерге биз сала албайбыз. Элге ыңгайлуу шарт түзүш үчүн. Анткени үчүн мынакей 2010-жылдан бери бул көйгөй күн сайын айтылып келатат. Бул көйгөйдүн үстүндө алып барылчу иштер, мисалы айтып кетели, ошол эле мынакей Чыңгыз Жүнбекчи айтып кетти. Башка бизде да ошо бир долбоор бар, спутник, города спутник Бишкекке деген. Ошол долбоор боюнча мисалы биз иштей турган баягы аракетти алып барып жаткан иштерди ошол шаарларга чыгарып берсек, ал жерде нагрузка да азаят. Анан биздин шаарды, бизде шаар жаңы шаар курабыз деп атат. Жаңы шаар курганга кажети жок. Биз азыркы турган турпатыбыз менен элге ыңгайлуу шаарды кайра кайтарып беришибиз керек. Эң негизгиси ушул. Рахмат. Ушул эле суроо Келечек будущий саясий партиясына. Биздин партиябыз Келечек будущий атын койгондо дагы биз болсо Кыргызстандын Бишкек, Ош, Токмок шаарларын 2050-жылы кандай болот? Элдин саны канчалык болот? Бизде казыр кадам кандай ташташ керек? Ошону эсептеп, расчётун кылып, ошого программабыз менен чыгып атабыз. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. 2050-жылы Кудай буйруса, Кыргызстандын калкы 2 эсе өсөт, Бишкек 2,5 эсе өсөт, Ош шаары өсөт. Ошол прогноздор боюнча казыркы кадамдар кылынбай атат. Бизде ген план жок болуп атат.
строительство бул экономиканы өнүктүрөт. Чыңгыз Бирок точечный строительство болуп мен атканда айтканчы ушул жерде бул жерде деген менин оюмча чындыкты айтыш керек да, болгондой депутаттар ким баратканы жанагы эле ошол курулуш компаниялардын балдары же туугандары баратат же калппы. Биз көрдүк деле келатабыз. Баргандар ошол эле строительный компаниялар өзүнүн личный интересini коргоо максатында барат. Кайдагы эл жөнүндө сөз жок. Бул жөн эле картина да. Чын-чынына келгенде акча менен чечилет. Аны баары билет, берилетин айтып атат. Акча менен чечилгенден кийин ким чечет? Ошол эле депутаттар, комитети бар, карашат. Ошол эле мэрияда управление бар, карайт. Анан кийин эле келип эле жок, бул жерде ачык коррупция бар. Ачык анча-мынча кишинин кызыкчылыгы бар. Ошол эле шайланган мэрдин кызыкчылыгы бар, элдин кызыкчылыгы жок. Эл ал жерде эч кандай маселе чечкен жок. Ал жерге качан өзгөрүш болот? Качан нормальный адамдар барып, маселени эл үчүн деп көтөргөндө ошондо анан өзгөрүш болот. Ага чейин болбойт. Биз таныштырып кетели, биздин партиябыз түзүп атканда биз болсо олигархтар, бизнесмендерди караган жокпуз. Биз биринчиден болсо ошол мугалим, врач, строитель, жөнөкөй адамдардын арасында партияны курдук. Мынакей тааныштырып кетейин, биздин партиянын мүчөсү бул болсо врачтардын профсоюзунун жетекчиси. Ошол пандемиянын учурунда врачтар каралбай калганда ошол түзүлүп, профсоюз түзүлүп, профсоюздун жетекчиси биздин партиянын сопредседатель болуп экинчи орунда баратат. Ошол врачтардын да көйгөйүн көтөрүп койсоңуздар. Да, биздеги бүгүнкү бирден бир багытыбыздын бири бул медиктерге үй салышыбыз керек. Медиктер ким бул? Биз азыр эле көрүп келатабыз, 931 адам бүгүн коронавирус илдети менен ага илдетини жуктуруп алды. 5 адам Бишкекте өлдү. Анын баарын ким карайт? Анын бардыгы ошончо кишинин баарын больницадагы иштеп аткан медиктер карайт. Медиктер жаман, медиктер акча алат, медиктер тиндей. Кайдан ден соолукту караганга келгенде медиктер эле чечет, ошого эле барабыз кайра эле. Бет-бетине келгенде ошол медиктерге биз көз карандыбыз, себеп дегенде бизге ден соолук керек. Баарынан сурайсың, өмүр биринчи турабы же тагдырбы деп, баары айтат өмүр деп. А чын мындай келгенде өмүр менен күрөшкөн медиктин айлыгы канча? 10 000 сом. Бул кандай анан? Бул терс көрүнүш. Мисалы, мэриядан 2017 жылдан баштап 2021 жылга чейинки здравоохраненияга бөлгөн бюджеттин көтөрсөңөр, мышык ыйлап койгон. Эчтемке жок. Бул кандай болсун? Биз пандемияны өткөздүк, мэрия 257 миллион сом. 257 миллион сом тегерек. Болгон. 10 миллиард сомдон өзүбүздүн элибизге эмне кылдык деген суроого келгенде эчтемке кылган жокпуз. Өзүбүздүн Бишкектеги тургундардын ден соолугун биз ойлосок, алардын келечеги кайда? Мен кошуп кетейин. Аябай эмоционалдуу айттыңыздар, анткени ичиңизде болгон көйгөйдү көтөрдү. Мынакей пандемиянын учурунда врачтар каралбай калды да. Азыр компенсация да төлөнгөн жок да. Ошондуктан биз партиябыз программаны иштеп чыктык. Врачтарга, биздин мугалимдерге, соцработниктерде эгерде аларга акчасын көтөрө албасак, анда жер бөлүп берели. Анткени жер бизде бар. Жерди болсо Гор кеңештин депутаттары бөлүштүрөт. Ош, Токмок, Бишкек шаарында биз болсо стратегиясын иштеп чыктык. Бүт врачтарыбыздын, Бишкекте врачтар менен үй камсыз кылыш үчүн биз жаңы микрорайондорду курсак, 7,8 гектар жер керек экен. Ошону биз көтөрөбүз. Гор кеңешке өтсөк, биринчи маселелерден мугалим, врачтарды үй камсыз кылуу. Ал үчүн жер бөлүп бериш керек. Эмне болуп атат? Жерлер болсо строительный компанияларга кетип, чоң компаниялар, анан аяктан баасы көтөрүлүп калып атат да. Эгерде биз ошол маселени көтөрүп туруп, жер маселесин бөлүп берсек, чектерин бөлүп берсек, алар болсо строительный мынакей азыр Союз архитекторов ошол проектировкасын биз врачтар үчүн, мугалимдер үчүн бекер жазап берели деп убадасын алып атат. Биз ошол планыбызды, ошол биздин партиябыздын программасын ишке ашыруу үчүн шайлоого баратабыз. Медиктерди колдогон кишилер толтура, бирок биз ошону колдонуп калышыбыз керек. Жердебиз, жер Бишкекте аз калат. Бизде деген шаарга көчүп келген кишилер көп, территориябыз кичинекей. Эгерде биз бул маселени азыр көтөрүп чыгып, биз жардам бере албасак, келечекте аны күчтүн бул маселе
бюджеттен жана каражат кереги жок да. Бул калемдин учу менен чечиле турган маселе. Рахмат жоогуңуздарга. Бишкектеги муниципалдык менчикте турган объектилер шаардын өнүгүшүнө жетиштүү пайда бериши үчүн эмне кылыш керек? Кандай кадамдарга барыш керек? Ошондой эле муниципалдык менчик болушу керекпи деген суроо. Ушуга сиздер Столица демократия партиясы кандай жооп бересиз? Муниципалдык менчик боюнча кыскача бир айтып кетейин. Бишкек шаарында 2800дөн ашык менчик бар. 4000ден ашык жер тиркеси ижарага берилип турат азыркы учурда. И ошонун жекеле ошо салык эмес кирешенин эсеби болгон 1 миллиард. 9 миллиардка жакыны салыктан келет. Мен жанагы айтып кетейин дегеним, киреше булактарын биз жогорулатууга толук мүмкүнчүлүк бар, ресурстарыбыз да бар. Так ушул муниципалдык менчик аркылуу. Мен бир нерсени айтып коеюн. Бишкек шаарында Шопоков көчөсү бар. Шопоков көчөсүндө унаа токтоочу жайлар болгон. 2 миллион сомго эле ижарага жылына берилишкен. Эгер ошол эмени карай турган болсок, ошол субъектини, ал жылына 80 миллион киреше таптым деп расмий түрү берип атат. Демек бул эмнени айтып атат? Ошо каражаттар бюджетке түшпөй жатканын айтып атат. Муниципалдык менчикти эффективдүү колдонуу бул толук мүмкүн. Бунун жыйынтыгы менен эгер колдоно турсак, кошумча 500 миллион сом тегерегинде 1 жылдын ичинде эле оптималдаштыруу негизинде таап алабыз. Биз айтып атабыз, азыр ресурстарыбыз бар. 10 миллиард 200 миң бюджеттен мынакей 40%га чейин жогорулатуу толук мүмкүн. Азыркы учурда ушул шарт менен. Ошо 4 миллиард менен жана сиз атап өткөн жерлердегилер бөлүп берсе, башталгыч каркасын мугалимдерге, медиктерге үй салып берүүгө толук шарт түзүп бере алабыз. Буну биз ачыктан ачык айта алабыз. И конкрет түрдө бул жерде да оптимизация болот. Эң негизги биздин жана айтып аткан сунуштардын негизгиси бул толук Бишкек шаарынын калкы Бишкекти башкарууга катышышы керек. Ага биз өзүчө система берип атабыз. Анан бизди дагы депутат болуп шайланып баргандан бизди кайтарып алууга, чакырып алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Рахмат. Жакшы, ушул суроо сиздерге келечек болду. Биздин бюджетибиз, Бишкектин бюджети 10,5 миллиард сом. Ошол кандай пайдаланып атат белгисиз. Топтор. Ошол эффективдүү колдонуш үчүн биз ачык айкын кылышыбыз керек. Бүт городской кеңештин чечимдери интернетке чыгыш керек и көзөмөл болуш керек. Эгерде ачык айкын көргөзсөк, ошол эффективдүүлүктү көтөрөт. Жакшы, рахмат. Мына Келечек будущий партиясында 1 минута 3 секунд, ал эми Столицада 39 секунд убактыңыздар калды. Жалпы шайлоочуларга, шаардыктарга кайрылуу 39 секунд. Урматтуу шайлоочулар, тилекке каршы бул жерде абдан кыска мөөнөт, ошон үчүн биз кайрылып кетет элек. Биз ачык дебаттарды уюштуруп берип атабыз. Биз күндө ар бир партияны чакырдык. Бүгүн Ата журт партиясын чакырдык эле, тилекке каршы келбей коюшту. Эртең Эмгек саясий партиясын ачык дебатка чакырып атабыз. Ошол жерден бардык маселелерди, ар бир программасынын ар бир пункту боюнча шаардыктар келип өзүңөр суроолоруңарды берсеңер болот. Ар бириңер келип туруп суроо берсеңер болот. Ошол жерден биз нака ачык айкын элге жеткиликтүү программабызды кандай ишке ашырабыз, бүт баарын айтып көрсөтүп бере алабыз. Рахмат. Сиздер Келечек будущий 1 минута 3 секундуңуздар бар. Урматтуу көрүүчүлөр, 11 июлда баарыңарды чакырып келем, шайлоого келип катышкыла. Анткени эгемендүүлүгүн бийлиги бул болсо биз өзүбүз ким 5 жыл биздин шаарларыбызды бийлик ким шайлайт, ким башкарат, ошону чечебиз. 1 мүнөттүн ичинде ар бир жаран ошенде бийлик силердин колуңарга тиет. 1 мүнөттүн ичинде силер чечесиңер. Ким 5 жылдын ичинде бизди башкарат, биздин шаарыбызды башкарат. Андан кийин ошол чечимден кийин митинг эмне болот? Бул экинчи вопрос. Ошондуктан чакырып кетет элем, баарыңар келип катышып, эгемендүүлүгүбүздү, эрктигибизди көргөзүп, өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз шайлап алалы. 18 секунд убактыңыздар калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мен социалдык тармакта иштегендерге кайрылып кетет элем. Эгерде силер келечекте биздин силерге жер бөлүп берип, үй куруп беришиңерди каалай турган болсоңор, биздин эшигибиз ачык, силердин сөзүңөрдү биз дайыма сүйлөйбүз, көтөрөбүз. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер, сиздерге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, 23 саат 25 мүнөттө талкуубуздун 3-чү чыгарылышы башталат. Анда Туран демократиялык партиясы саясий
ошондой эле биздин Кыргызстан саясий партиясы, саясий партиялардын ортосундагы талкууну сиздерге сунуштайбыз.